Урматтуу туугандар, мен блогер эмесмин, мен артистмин, элдин жан дүйнөсүнө күлкү тартуулаган артистмин. Эми могул жерде күйгөндөн айтасың да, мага Казакстандан $3000 акча салса, банкка келсем, доллар менен бербейбиз, сом менен беребиз дейт. Ана мен кайра болуптур сом менен алып, кайра доллар кылайын десем, 88-16 менен кайра доллар сатабыз дейт. Ортодо 3000 сом алып коюшуп атат. Бул кандай ушул адилеттүүлүкпү? Адилет жок болуп атпайбы? Эмнеге ушундай ортодон кармап калып атат? Мен азыр эмне кылышым керек? Доллар мага керек. Доллар менен алайын десем, ушинтип бербей атышат. Сом менен беребиз деп. 87-16 курс экен покупка. Ошондо ортодон 3000 сом жеп калышып атат. Кандай болот ошондо? Бул банк системасын реформа кылыш керек го я? Же кандай кылып, кимге үнүбүз жетет? Түшүнбөй калдым мен.